Саламатсыздарбы, телевизор көрүүчүлөр. Бүгүн биздин Кыргыз телевидениясынан келишиптир. Таң сырыны жөнүндө ошонун кандай болуп чыгышын, кандай болуп элге таралган, жаралганын ошо жөнүндө айтып бердик. Эми бул таң сыры биринчи эле чыккандан баштап эл ушул убакка чейин сурашат. Ушу таң сыры кандай чыкты эле, ушу таң сыры жөнүндө айтып берсеңер деп. Бул таң сыры деген ыр 1970 жылдарда чыккан. Мына ошондон бери 50 жылга жакындап калды. Ошондон бери ушундай суроолор пайда болуп, көбү билет, көбү билбейт, бирок бүгүн дагы ошо жөнүндө кичине айтып берейин деп турам. Эми жанагы айткандай 1970 жылдарда чыккан. Бул ырдын, обондун ырын жазган, сөзүн жазган мен бир чети агамдай болгон, экинчи чети бөлөм болгон Аскар Исаев деген шаардын башкы архитектору болуп турган киши. Ошол убактарда бу дагы поэзия жагына мындай көңүл буруп, ыр жаза баштаган убак. Ошондо бир топ Таң сыры деген китеби да чыккан. Ошо биринчилерден болуп, ошо Таң сырын, анан Сары челек деген эки ыры чыккан. Ошолорго мен обон жазып, убагында абдан популярный болуп, мындай бир элге жакшы угулуп, жакшы кабыл алышкан болчу. Мына бүгүн таң сыры жөнүндө айтып берсем, жана айтып атпаймынбы, ошо Аскар Исаев жазган. Бул жөнүндө айта турган болсом, көбүнчө мен эми сөзүн а киши жазып, андан кийин кичине четин эле айтайын билгенимди. Бул кыз убагында Москвада окуп жүрүп, ошондон бул кыргыз менен көбүнчө кыргыздын кыздары, балдары ошол убактарда чогуу болуп жүрүп, бири-бирин таанышып, анан бул кыз болсо ошо Японияга турмушка чыгып кеткен экен. Анан кийин ошол жакта жүрүп, ошондо бул Аскар агам ошо жөнүндө жазыптыр. Баары бир келесиң ала тоону көргөнү, сермелерсиң ала тоодо көргөн дегендей ошондой жазып, анан ошого мен обон чыгарган болчумун. Ошол биринчи эле обон чыгып, Шамшыбек Күтөбаев аткарганда эле эл ушундай жакшы кабыл алды. Мына ошондон бери ушу үзбөй концерттерден берип атат, радиодон берип атат, телевидениядан берип атат. Ушул убакка чейин ушу Таң сыры элдин көңүлүн дагы эле мындай толук кандыр элекке деп атам. Анткени дайым эле сурашат, дайым эле угушат. Күндөн күнгө бул Таң сыры улам жаңыланып, ар бир аткаруучулар ар кандай аткарып, ошентип бул ырдын мындайча айтканда элге абдан жагымдуу ыр болуп, бул ырды да мындайча айтканда Казакстанда көп ырдайт. Казакстандыктар биздин ырыбыз деп да калат. Таң сыры ар бир тоюнда же концерттеринде аткарып, бардык областтарында аткарылат экен. Аябай жакшы кабыл алып, жакшы сүймөнчүлүктө булар ырдашат экен. Анан эми жакында дагы соткадан угуп калдым, Түркменстандын эстрадно-симфонический оркестри ушуну аткарып, ырдап, клип кылып соткага жибериптир. Абдан жакшы аткарыптыр. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бул ыр бардык элге эле жагымдуу,
ырдай турган, ырдала турган ыр деп ойлойм. Убагында дагы Минскидеги бир спектакльге да колдонушкан, анан ар кайсы жерде ырдалып жүрөт. Мына кичине мындай тарыхы ушундай эле. Кимге барып, кимге барып, кимге барып, кимге барып. Ар бир ырчы өзүнчө аткарат. Ар бир ырчынын үнү ар кандай болот. Бирөөнүкү бас болот, бирөөнүкү баритон, тенор, кыздар ырдаса сопрано ырдайт. Эми ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша укулуктуу да болор. Эч убакта өзүнүн колоритасын жоготпойт. Өзү ошол кандай жасалса ошондой. Бирок эми кээ бирөө кооздоп ырдайт, кээ бирөө жөн эле ырдап коет ошондо. Эми булар мен ойлойм ар бир ырчы өзүнө жакшы кабыл алып, жакшы ырдайт го деп. Эми Шамшыбек убагында жакшы аткарган. Андан кийин мына Анарбек Ибраев ырдап жүрөт, Саламат Садыков ырдап жүрөт. Эми көп айта берсе баары эле ырдайт, баары эле жактырып ошону ырдашат. Дагы эле болсо ырдап атышат. Биринчиден угуучуларга да рахмат. Ошону жакшы кабыл алып, ушул убакка чейин мен менен учурашып, мен менен саламдашып, мен менен болгондор сурашат, ошонун тарыхын айтып берсеңер деп. Такыр окууну канышпайт да, ушу уккусу эле келип турат. Анан эми ырчыларга да рахмат, ошону элге жайып, элге өзүлөрү дагы элге таанылып, анан ушул ырды аткарып бергенине мен баардык ырчыларга ыраазымын, ошо ырдаган ырчыларга. Жалын атып жанартау, жалындаған жашағым, жаңғырығы жанартау. Қала берем мекенімде сен естеп, жүрсе екен деп алыс жерде